Жана ошондой эле сыйкыр кылдыруу азыркы күндө ушунчалык кеңири таркаган, өзгөчө аял кишилерде бири-бирине көрө албастык кылып, же болбосо күйөөсүн кызганып, же бирөөнү жакшы көрүп калса барып өзүнө жакшы көрдүрүү кылып ысытма суутма деп ошентип сыйкыр кылдыргандар көп. Бул эң чоң күнөөлөрдөн. Мындай күнөөлөрдөн сак болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимде-ким бир көз ачыкка бара турган болсо, анда анын 40 күнлүк намазы кабыл болбойт деген. Түшүнүктүбү? Жана хадисте пайгамбарыбызга түшкөн нерседе ал кафир болуптур дейт. Бул эң чоң, эң жаман күнөөлөрдөн ошо көз ачыкка барып, сыйкыр кылдыруу, ысытма суутма кылдыруу, жолуң жүрбөй калса жолуң аштыруу деп. Көпчүлүк адамдар өздөрү жакшы аракетин кылбайт. Мисалы үчүн соодасында жакшы аракет кылбайт, жалкоо же болбосо бир туура жолдору менен кылбайт дагы, анан ишим жүрүшпөй жатат деп эле аларга ушу жанагындай чудааны күтүп жүрө берет. Бир жумуш баштаса тарс эле жарылып болуп кетиш керек деген нерсени күтүп жүрө беришет. Андай эмес, мээнет кылыш керек, аракет кылсаң акырын болот. Ошентип ал эмне бир молдого барса, бир башчыга барса эле дароо жолун ачып койсо, дароо болуп кетсин дегендей үмүт кылышат. Андай болбойт эч качан. Ал шайтандын, дажжалдын жолдорунан. Ошон үчүн бакчаларга барууну бул эң кызыл сызыктардан, буга окшогондордон сак болуш керек мусулман адам. Ошондойдон сак боло турган болсо, шайтанды жолдоруну жеңет, жолдорун жабат. Шайтан эң биринчи ошол жолдор менен адамды азгарат.